Кыргыз элинин эң сыйлуу жана улуттук тамагы бул беш бармак. Беш бармак адал деп эсептелген бардык мал жандыктардын этинен жасалат. Мал сойларда алгач кадыр барктуу аксакалдар батага чогулган элдин алдына чыгып, ак тилегин айтат. Андан соң жандык союлуп, эти устукандалат. Этти бышыруунун да өзүнүн эрежелери бар. Ал эрежелерге абдан кылдат маани берүү керек. Азыр биз эт бышырган турабыз. Эт бышырыш үчүн биринчи кезекте отунду жарып алыш керек. Ana, bismillah deb жарып көрөлү. Бул казанга отту жакканда дагы отко абдан маани бериш керек. Абдан катуу кайнатып ийбеш керек, себеби эт катуу кайнаса эт катуу болуп калат. Ошон үчүн отту жакканда дагы байкап бир калыпта жагыш керек да. Мынакей. Этти бышыруу да бул өзүнчө чоң өнөр. Эркек бала кол арага жарагандан баштап этти устукандаганды жана бышырууну толук үйрөнүшү зарыл. Кыргыз баласы үчүн бул өнөрдү билбей калуу уят катары эсептелет. Дагы бир эске сала кетүүчү жагдай: этти бышыруу мөөнөтү ар кайсыл өрөөндө ар кандай. Бул ошол аймактын климатына жараша болот. Бодонуку 3 саатта койдук, 2 саатта бышат отпойбу? Биздин Аксай арпа өрөөнгө барсаң, Аксайда 5 саатта бышат. Аксайда бодону малы 6 саатта бодолор Аксайда. Климатка жараша анткени аба өйдө да тияктачы. Өйдө койдуку деле ошо 1 саат градуса. Мына азыр этти да кайнатып алдык. Мына бир калыпта жакшы кайнап атат. Мунун кайнагандан кийин чийгөгүн алыш керек. Толук кайнагандан кийин албаса сорпого тарап кетет да. Биз азыр мына казанда этти бышырып атабыз. Бирок могу үстүлөрү кысарып калыптыр да. Үстү кысарып кетиптир да. Могуларды эми басыш керек да. Бирок кысарбаш үчүн улам оодарыштырып туруш керек. Оодар туруш керек, ооба. Негизи этти мышкан шорпосунан билет да. Туурабы? Шорпосун да алдап көрөлү. Не болду маза? Жакшы, байкап көрсөңүз. Анда эмесе этибиз да Кудай кааласа даамдуу, жумшак, жакшы бышыптыр. Анда чарага чыгаралы муну. Буюрса, мына була беш бармакка укмуш эле болот болуш керек. Эт бышкан соң меймандардын колуна суу куюлат. Бул өтө чоң маданият. Отурганда жанагы колго суу куюлуп атпайбы? Колго суу куйганда уну оң жагынан куят. Оң жагынан куюп келип, ана солдон бүтүп токтойт да. Анан тиги кайра табак жээлип бүтүп, эт тартылып бүткөндөн кийин бата кылгандан кийин ана сол жагынан куят. Токтогондон баштап сол жактан. Ошондо сол жактан келип оң жактан бүтөт. Анан аягында жыйынтыгын караганда оңдон башталып, оңдон бүтүп калып атат. Иш оңдон башталып, оңдон бүтүп атат да. Ар бир жилик келген коноктордун жаш өзгөчөлүгүнө жана сыйлуулугуна жараша тартылат. Андан кийин беш бармак майда тууралып, ага кесме менен атайын даярдалган чык куюлуп аралаштырылат. Манасчы Дөөлөт Сыдыков беш бармак те байыркы замандан бери эле Кыргыздын эң сыйлуу тамагы катары эсептелгендигин айтат. Манаста бул нарын табак деген ат менен учурайт. Камыр аралаштырып кийин эле чыгып калды. Болбосо түпкүлүгү ошо чык менен эле этти майда турап нарын табак деген аксакалдарга ылайыкталса керек да. Сыйлуу кишилерге эт туратып отурбай, анан тиги майда турап берип, карган кишиге да жумшак кирет да. Ошон үчүн ушундай нарын табак деп аталган болуш керек. Беш бармакты бир табактан кол менен жегендин да өзүнүн сыры бар. Бул бир чети бири-бирине жакындашып, бир чети ырыс кылышта болот да. Ана колдо энергия бар да. Адамдын күч кубаты баары ушул колдо, ырыскынын баары колдо болот. Анан ырыс оошот, бакыт жугушат деген ушул маанисинде мунун өтө чоң маанилери бар. Мына ушул Кыргыздын эң сыйлуу улуттук тамагын Гиннестер китебине киргизүү боюнча демилге көтөрүлүп, 8 жылкы союлду. Жалпысынан алганда 1,5 тоннага жакын эт бышырылды. Иш чаранын уюштуруучуларынын бири Жамалбек Ырсалиев учурда бардык талаптар толук аткарылгандыгын белгиледи. Чейин Гиннес китебине казактар каттаткан экен, 750 килограмм менен Гиннес китебине катталыптыр. Булар баракчаны ачып койгондуктан бизге жеңилирээк болду да. Анткени себеби биздин төлөмүбүз ага чак келмек эмес. Ал эми баракча ачылгандыгына байланыштуу ошол биз
жаңыртууну $1600 төлөп туруп, анан баягы рекордту жаңылап атабыз да. Беш бармакты даярдоодо Гиннестин бир катар талаптары да бар. Алардын бири тазалык маселеси. Мындан улам атайын кесипкөй ашпозчулар иш-чарага чакырылган. Ошондой эле беш бармакка эт тууроо боюнча атайын конкурста уюштурулду. Учурдан пайдаланып, мен дагы ал конкурска катышуу үчүн баш бактым. Урматтуу эле көрүүчүлөр, азыр биз беш бармак туураган отурабыз. Мапмай дагы туураш керек экен. Азыр конкурстан бир командабы маржа? Жеңип алам деп, өзүбүздүн командаларыбыз менен турабыз азыр. Бирок жаныбызга пычак салуу албагандыктан конкурстан четтеп калдым. Ошентсе да ырымын кылып 1 тонналык беш бармакка азгантай салым коштук. Мына, этти беш бармакты кылыш үчүн биринчи эт ушундай абдан мапмайда кылып туруп алыш керек. Мына канчалык эт майда болсо, ошончолук беш бармак даамдуу болот. Ошентип Гиннес рекордтор китеби үчүн жасалган беш бармак 1 тонна 464 килограмм, ал эми чучук 117 метр болду. Беш бармакты Гиннес рекорд китебине киргизүү аракетине арналган иш-чарага 120дан ашык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Ошондой эле өлкө аймагынан миңдеген мекендештерибиз көрүү үчүн атайын ат артып келишкен. Курманжандатка энебиздин урпактары болобуз. Ошо Курманжандатка энебиздин урпактары болуп, шайыр апаларды түзүп, өзүбүз фонд ачып, бүгүн ушу Кыргыз элинин беш бармак майрамына келип отурабыз Ош шаарынан. Биз ушу өзүбүздүн Кыргыз элибиздин сыйлуу тамагы менен сыймыктанабыз. Жыйынтыгында мына ушунча көлөмдөгү беш бармак атайын жазылган ири казанга аралаштырылып, даярдалган беш бармак келген элге жана меймандарга сунушталды. 117 метрлик чучук кесилип, сыйлуу тамак менен бирге таратылды. Мисалы, içinde et болуш керек, içinde камыр болуш керек, içinde чык болуш керек, içinde пияз болуш керек, içinde устакан болуш керек. Ошол шарттардын баарын аткарышыбыз керек. Bir слой et, bir слой камыр баарын салып келип, үстүнө анан устаканды салып туруп, андан таратылыш керек деген Гиннестин өзүнүн ошондой шарты болгон. Биз ошол шарттын баарын аткардык. Аткарып келатканда бардык нерселердин сертификаттары, бардык улуттар арасы хастары болуш керек. Анын баарын жазадык, анын баары бизде болгон. Уюштуруучулар 1 тонна беш бармак менен 110 метрлик чучукту Гиннес рекордтор китебине каттатуу боюнча бардык талаптар аткарылгандыгын билдиришүүдө. Бир жуманын аралыгында бардык документтер, тартылган видео материалдар англис тилине которулуп жөнөтүлөт. Ал эми алардын жообу 5 күндүн ичинде келиши керек. Кандай болгон күндө да Кыргыздын беш бармагы биз үчүн сыйлуу жана сыймыктуу бойдон кала берет. Бармак айтылуу Гиннес китебине киргене турат. Ошон үчүн алакан жайып ак батаңыздарды берип, ушуну Кыргыз улусу баштаган деп туруп, ак тилеңерди айтып, омин дегиле. Омин! Омин!